Сооротуучу Кудай. 23 август. Биз Кудайдан: мага жардам берчи, мени куткарчы, менин финансы көйгөлөрүмдү чечип берчи, менин үй бүлөмдүн көйгөлөрүн чечип берчи, ден соолук берчи, жумушумда жардам берчи деп тынбай суранабыз. Ыйса Машаякты биз көйгөйлөрүбүздү чечкич бир күч катары эле кабыл алып калганыбыз өкүнүчтүү. Албетте бул жаман деле эмес. Анткени Ыйса өзү бардык түйшүктөрүңөрдү мага алып келгиле, мага кайрылгыла, менден сурагыла деп уруксат берет жана жардам бергенге даяр. Бирок Ыйсанын жерге келишинин эң бир маанилүү максаты болгон. Асмандагы тагын таштап, жерге келди, жерде жашады, жашоосунун аягында айкар-чыгачка кадалды. Ал ошол айкар-чыгачта бир чоң көйгөйдү чечиш үчүн келген. Анын максаты ошол болгон. Биздин финансыбызды көбөйтүп, ден соолугубузду оңдоп, үй бүлөңдөгү көйгөйлөрдү чечиш үчүн келген эмес. Ал менин жана сенин жаныңды тозоктун одунан куткарыш үчүн келген. Адамзаттын эң чоң көйгөйү бул күнөө. Ошол күнөө биздин жашообузга каргыш алып келет. Ошол күнөө биздин жашообузду талкалап жатат. Көптөгөн көйгөйлөрдү чечсе болот. Бирок эгерде биз эң негизги көйгөйдү чечпесек, жаныбыздын куткарылуусу тууралуу маселени чечпесек, анда бардыгын жоготобуз. Муну менен салыштырганда жашоодогу тиричилик көйгөйлөр эч нерсе болбой калат.